Орусиянын жарандыгын алып, бул жакта жашап жатканыма көп жыл болду. Эми Кыргызстанга барып, жер тилкесин сатып алып, турак-жай куруп, бир жолу жашоо үчүн кетишим керек болуп жатат. Ошондуктан жарандыкты кантип алам? Үй-жай курганда Орусия жаран экен деп документтерди жасоодо маселе жаралбайбы? Сиз туура айтасыз. Кыргыз Республикасында жайгашкан жерлер бул ошол кыргызстандык жарандар үчүн гана менчикке берилет. Ал эми чет өлкөлүк жарандарга жер менчикке берилбейт. Да убактылуу ижарага гана берилиши мүмкүн. Сиздин учуруңузда сиз тактап көрүңүз. Эгерде сиз Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан болсоңуз, бул чыкканда кандай? Бул жарандык Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен гана чыгат. Эгер сиз ошондой тартипте чыгып, ал жактын жарандыгын алган болсоңуз, сиз Россиянын жараны болосуз деп келебиз. Эгерде сиз бул жактан каттоодон гана чыгып, Россиянын жарандыгын алган болсоңуз, анда сиз бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналасыз. Демек, биринчи сурооңуз боюнча, эгерде сиздин жарандыгыңыз Россия Федерациясындык болсо, демек сизге жер тилкеси сатылбайт. Сиз мындай батирлерди сатып алганга укугуңуз бар болот. Ал эми жер тилкелер, мындай башкача айтканда жер үйлөр сизге менчигиңизге өткөрүп берилбейт. Жарандык боюнча жарандыгыңызды албетте калыбына келтирсеңиз болот. Мен жогоруда айтпадымбы, эгерде сиз мындай каттоодон гана чыгып кеткен болсоңуз, каттооңузду алып келип коюңуз, сизге кайрадан жаңы Кыргыз Республикасынын паспорту берилет. Эгерде таптакыр жарандыктан чыгып, жогоруда айткандай, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жарандыктан чыккан болсоңуз, анда сиз кайрадан жарандыкты калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен кайрыласыз. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө атайын мыйзам бар. Ал мыйзамга ылайык, мурда сиз Кыргыз Республикасынын жараны болсоңуз, сизге жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте, демек, баягы мөөнөт коюлбастан сизге мындай жарандыгыңыз калыбына келтирилет. Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамы 14-берене жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу 18 жашка чыккан чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен кайрылууга укуктуу. 13-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленгендей, эгерде мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген мамлекеттер аралык макулдашууларда башкача каралбаса, алардын Кыргыз Республикасынын аймагында жашоо мөөнөтү төмөнкүдөө учурларда 1 жылга чейин кыскартылат. Эгерде ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо, Кыргыз СССРинде төрөлсө жана мурдагы СССРдин жараны болсо, Кыргыз Республикасынын жарандыгы калыбына келтирилет. 15-берене Кыргыз Республикасынын жарандыгын калыбына келтирүү. Мурда Кыргыз Республикасынын жарандыгында турган, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жана мыйзамдуу негизде жашаган адамдын өзүнүн жеке расмий өтүнүчү боюнча ушул мыйзамдын 14-беренесинде каралган тартипте сактоо менен Кыргыз Республикасынын жарандыгына калыбына келтирилиши мүмкүн.